Улуттук идеологияны, кыргыз элдин када салт мурасын сактоого багытталган Өзгө мунарасы фольклордук фестивалында аймактын өзгөчө брендине айланган аш демдөө жарышы башталды. 14 команданын ашпошулары өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүүдө. Айтсаңыз, ашыңыз канча килограмм, канча мүнөттө демделет, эмнелер кошулуп атат? Буну основной кой көшө, кой этинде таялап атабыз. Самовар палоо болот, 2 килограмм аш дамдап атат. 800 gram koy yağı. 800 gram koy yağı, 2 kilo et болот. 2 kilo koy eti. Катууга сүйлөй берсе, күрүч кайсыл, өзгөнүн кайсыл күрүчү? Өзгөндө болсо 2 kilo. Olsa 2 kilo. Xudo xolasa juda mangisi shirin. Oshunaqati yaxshi bo'ladi, samovarlarda tushirishdan. Kalingmide devzile gürüste. Devzele. Момунжан Аскарбеков 25 жылдан бери ашпозчулук кесибинде. Районда өндүрүлгөн күрүчтөн улуттук тамактын бири болгон аш демдөө ал үчүн сыймык. Республикалык сынактарга катышып байгелүү орундарды багындырган. Сынакта Мосо 2 аталышындагы өзгөн күрүчүн тандап алды. 15 мүнөт демделген соң даамын татып комиссия курамынын астына алып барат. Койдун этинен жашылчаны башкалардан өзгөчөлөнүп көп колдонот. Urugunu topamız. Topup gel. Şuranı dikkat. Yiyip doymaz. Gelirler aç. Сынакка райондогу 14 кварталдык топ катышты. Комиссиялык курам аш демдөөгө бир мезгилде старт берди. Ашпозчулар тамак ашка керектүү азык түлүгүн даярдап, тамактын бетин ачуу 1 мүнөткө коюлган. Фестивалда күрүчтүн сапаты жана тамактын даамдуулугун арттыруу талабы каралат. 2 килограмм өлчөмдө күрүч жана 1 килограмм койдун этин колдонуу тапшырмасы бар. Аш демдөө жарышы коноктордун жана катышуучулардын көңүлүн буруп, чыгыш ашканасы даңазалады. Бренд болуп өтөт, ошон үчүн биз бардык жерде ушу өзгөн күрүчү менен сыймыктанып келебиз. Өзгөн күрүчү кайсы жерде болбосун өзүнүн жанагы даамы менен өзүнө тартып келет деген бул күрүчтүн наамы. Ушу күрүчтү салып биз демдейбиз. Анын буга биз күрүчтү салып ашты демдегенде табакка салгандан кийин биз биялма, беденет тукуму, ошондой эле лимондордон, анарлардан, жүзүмдөрдөн коюп, эмне кылып түзөсөк болот. Бул жерде мүнөт өзүндө бизде 40 мүнөттө уже даяр болот да. Өзгөн дыйкандары байыртан бери өстүрүп келе жаткан күрүчтүн аянтын көбөйтүү жана улуттук тамак аштын даамдуулугун жайылтуу үчүн сынак уюштурулду. Чыгыш ашканасындагы тамак аштын түрлөрү тартууланып, ар бир конок даам сызып жатты. Фестивалга катышкан 14 тайпа калыстар тобуна даярдалган ашын койду. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.